Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу замандаш, сиз ЛТР телеканалындасыз. ЛТР телеканалында кайрадан ЛТР подкаст эми бүгүнкү коногубуз Памирлик кыргыз Тургунбай Памири бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Кош көрдүк. Мына ушул подкасттан көрүшкөнүңүзгө кубанып турабыз. Тургунбай, айтсаң, мына ушул Кыргызстанга келгениңе жалпы жонунан канча жылдын жүзү болду? Барыңыздарга кутман күн, урматтуу көрүүчүлөр. Ысык салам айтам. Буюрса Кыргызстанга келгениме 8 жылдын жүзү болуптур. 2017-жылы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда көчүп келген болчубуз. Мынакей убакыт учкан куш, мындай кантип өткөнүн да билбей калыпмын. Ушул 8 жылдын ичинде жакында эле мына ушул кайрадан ата мекениңе барып келдиң, Памирге. Ошондо биринчи жолу барып келдиң, Ооба, ошо 8 жылдын ичинде туулган жериме, ошол ата-бабаларым өсүп жашап келген жериме биринчи жолу ошо быйыл жай мезгилинде 3 ай жүрүп, кадимкидей сагынычымды таратып, кайра Кыргызстан мекениме кайтып келдим. Кандай эмоциялар болду? Барганда сен кеткенде кичинекей элең да, анан өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болуп атыптырбы? Ооба, өтө бир сонун эмоциялар, бир өзгөчө бир сезимдер, көзгө жаш келди, кубандым, сүйүндүм дегендей. Анткени мен кетип атканда эсимде эле калган жер да 16 жашымда Памирден чыккам Кыргызстанга сапар алып, ата-энем, үй бүлөм менен. Анан ал кезде деле бир баары кичинекей болчумун, анча мынча туугандарым калды, тааныш досторум калды, жерден ажырадым дегендей бир аз жаман болгонбу? Эч нерсе сезген эмеспиз да ал кездечи. Анткени Кыргызстанга барам деген сүйүнүч, шаарга барам деген бир сүйүнүчтөр бар эле. Бияка келип кечээ барганымда кадимкидей жаман болдум да. Ушул жерде чоңойдум эле. Барсам жер ошол эле жерлер, жашап жүргөн жерлерим. Анан балдар чоңоюп кеткен, кебетелери башка болуп мындай көп жыл көрбөй жүрүп мындай тааныбай калдым да башында баргандачы. Бул кайсы балдар эле деп. Анан чындап жакшы болду. Бара-бара көнүп эле кеттим. Кадимкидей аралашып, айчылап, 3 ай кантип өтүп кеткенин билбей калыпмын. Кандай кабыл алышты? Сени алар учурда сен баягы блогерлик менен дагы алектенип атпайсыңбы? Анан кыргыз элине таанымал жигиттердин катарын толуктадың. Алар сени менен сыймыктанып атышат дегендей. Эми негизи ал элди эми анча мынча эле телевизор немеден көрбөсө, бирок алар үчүн блогерсиңби, депутатсыңбы же баягы эле турган айырмасы жок эле. Ошол эле тууган катары, ошол биздин инибиз катары деле кабыл алышты да. Инибиз, тууганыбыз деп жакшы сыйлашты. Блогер мындай Кыргызстанга барып неме болуп атыптыр деп аны деле айтышты. Анча мынча телевизордон билишет экен. Анткени ошол ЛТР телеканалы, жалпы Кыргызстандын бир 12 телеканалы спутник аркылуу тартат да. Ошондон Кыргызстан жаңылыктарын мен көп эле бул жакта ушундай эфирлерге чыгып калдым да мурда дагычы. Ошону көрүп, билишип, чындап сыймыктанышты, анан сүйүнүштү, анан аябай сыйлашты. Мен иш кылган жокмун да, барып кызмат кылайын десем деле ошо кызмат кылдырбай, кой союшту. Ар бир айылга барып ганым деле ошо бизде мыйманчылык деп коет. Атам экөөбүз бардык бул жактан. Кой союп сыйлашты да. Жалпы ошол Памирди ар бир айылын айчылап бүткөнчө эле бир 3 ай өтүп кетти. Ошол 3 айда бир 50-60 тай кой союлуп калыптыр да. Абдан сонун. Анан эмне өзгөрүүлөрдү байкадың? Ал жакта мындай баягы бүгүнкү күндө улам убакыт өткөн сайын баягы жашообуз өзгөрүүлөрдү, өнүгүүлөрдү алып келип атпайбы? Анан ал жакта баягы эле көрүнүшпү же эмнелерди байкадың? Өзгөрүүлөр бар экен бир аз. Эми жашоо тиричилик дагы деле ошо баягы турмуш дагы деле катаал экен, дагы деле ошол оорудан кыйналышат экен. Бирок бир аз өзгөрүүлөр бар экен. Анткени мен мисалы мурун эми жол деле айтып кете турган болсом, мурун мен атчан, мисалы ошол Афганистан шаарына бир 3 күн атчан жолдо жатып, атчан түшкөнбүз да. Быйыл ошол машина менен эле Памирге чейин, ошол кыргыздардын айылына чейин эле машина менен бардык да бизчи. Жол чыгыптыр, жол салыныптыр. Жол дегенде эми мындай асфальт эмес, кадимкидей эле жөнөкөй эле жол экен, бирок машина барат экен. Эми анда деле бир аз кыйналып, кыйынчылыктар менен барат экен. Бирок машина барат экен. Ошол жеңилдикти көрдүм. Мындай улоочон баруу деген калыптыр да. Анан экинчиден ошо бир поликлиника курулуптур. Ал жакта эми ошо дары-дармек эле бар экен. Эми өтө бир ооруларды карап, андай нерселер деле жок экен. Ошол нерсени байкадым. Башка өзгөрүүлөр ошол азык түлүктү ошо ат менен жүктөп чыгышат эле. Азыр машина менен келип жеңил болуп калыптыр бир аз жашоолоруна. Ошол азыркы бийлик Талибан жакшы карайт экен. Ошол ар бир кыргыздан ошол Талибан бийлигине аскер болуп, ошол өзүнүн жерин эле коргоп,
айлык алып ошентип иштеп атышыптыр. Ушунчалык өзгөрүүлөрдү байкадым. Жакшы, ал эми сен Бирок мен үчүн биякты көргөн үчүн мен үчүн дагы деле баягы эле арттагы жашоодой эле кыйын жашоодой сезилди. Бирок өздөрүнүн айтышынча биз мурункуга караганда аябай жакшы деп айтышты да. Ошол жака барып эмнелерди ойлондуң, эмнелерди өзгөрткүң келди? Колдон келчү дейби? Мен ал жакка барып ошол эми бара өнүктүрсө болчудай деп ойлодум да. Суук болгон менен деле бара ошол мектептерди салса, анан мугалимдерди токтотсо, мугалимдерди, доктурлар жок да, мисалы поликлиникада дагы жакшы экен, аябай заманбап ичи ошо Бишкектегидей эле экен, бирок ичинде доктур жок да, дарыгер жок. Дарыгер жоктугунун себеби ошону деле жайгаштырыш керек, анын жашаган жери жакшы болуш керек, шарт болуш керек, кыйналбаш керек. Ошондой нерселерди түзсө мугалимдер үчүн, дарыгерлер үчүн, ар бир ошол кыргыздарга үйлөрдү салса, ушундай эле заманбап үйлөрдү салса, ал жак шаар эле болчудай деп ойлоп койдум да. Ошондой өзгөртүүлөрдү киргизсе болот. Анан дагы бир нерсени айтып кетпеппин өзгөртүүлөрдөн. Буга чейин телефон деген нерсе жок болчу да. Ошол Памирге эки чоң Памир, кичи Памир болуп бөлүнөт да, экөөнүн аралыгы да алыс. Ошол эки Памирге антенна куруп беришиптир. Антенна телефон менен сүйлөшүшөт экен, бири-бири менен, Афганистан менен, ошондой бирдик жүктөп туруп, Түркиядагы туугандар менен, Кыргызстан менен. Биз деле мисалы быйыл барып Кыргызстандагы тууган бияктагылар менен сүйлөшүп турдук да. Бир 200-300 ошондой бирдик жүктөсөк жетип атты да, бир 10 мүнөт, 15 мүнөткөчө. Ал интернет эмес, мындай спутник, кадимкидей эле жөнөкөй чалып сүйлөшкөнгө болот экен. Ошол нерселер бар экен. Абдан жакшы. Айтсаңыз, мына ушул учурда дегеле канча адам ошол жакта турукташып жашап атышыптыр, анан бул жака канча киши көчүп келип, анан канчоосу Кыргызстанда калды бай ата мекен катары? Бул жакта чыдап бул жактын жашоосуна көп эле калды. Эми башында бир 3 үй бүлө кетти, аны жаңылыктарга чыкты. Азырга чейин менден сурай беришет да. Фамилия кыргыздар кайтып кетип калып, көнбөй жатышат депчи. Ал башында эле бир келгенде бир 3 үй бүлө кеткен. Андан кийин келгендер, кечээге жакын биз менен кошодо бир үй бүлө көчүп келди. Жашап атышат, көнүп атышат, аралашып атышат. Алайда, чоң алайда үй куруп берди мамлекет. Жалпы жонунан бир 56дай үй бүлө бар Кыргызстанда, 100дөн ашык кишинин саны учурда. Памирде болсо бир 2000ге жакын кыргыз, 300гө жакын түтүн жашайт азыркы учурда. Деги эле мына ушул Памирден келгенден баштап эле ар кандай эфирлерге байма-бай чыгып жатып, соңку учурда блогерликти дагы колго алып кеттиң. Чын эле күтүүсүздөн болду бул. Кантип аралашып кеттиң мына ушул дүйнөгө? Эми жанагы Памирден келген жалгыз болгон үчүн деле оңой чыгып кеттимби деп деле ойлойм. Же кыргыз элинин колдоосу, кыргыз элинин мындай памирлик кыргыздарды чындап мындай жакшы көргөн үчүн деле балким таанылып кеттимби деп ойлойм. Биринчи нарында окудум. Менин бирден бир таанымалдуулукка Кудайга шүгүр, Кудай себеп кылган. Бир себептерден бири биринчи эле келгенде мындай несептен ушул микрофонго жакын болгом да, сүйлөгөнгөчү. Журналисттер келип, биринчи биз Кыргызстанга келип, мындай шаарларды көрүп, этаждарды көрүп, машиналарды көрүп, таң калып жүрүп, чай ичкенде, алмаларды жеп, сууларды ичип, өзгөчө бир витамин, сонун бир салат-палаттарды биринчи жолу көрдүк да. Ошолорду жеп атканда эле ошондой суроолор келгенде эле сүйүнүп эле Кыргызстанга келгениме даяр болгом да. Ошондо эле журналист суроо бергенде эле мен дароо жооп бергем да. Мен суроо берем деп талашып, мен жооп берем депчи. Анан ошондо кандай келип алдыңар, фамилдарың жакшыбы, фамилияң менен келдиңби деген видео мени Кыргызстандын элине таанымалдуулук азыркы күнгө чейин жаратып келет. Ошону баары билет да. Ар бир кыргыз ошол видеону көргөндө фамилияң ким дегенде мен ошо фамилиям жакшы, үй бүлөм менен келдим деп жооп бергем. Менин түшүнүгүм боюнча бир аз англис тилинен маалымат бар эле, Афганистандан билим алып. Фамилияң ким дегенде бул family деп, үй бүлөң ким, үй бүлөң family деп түшүнүп турбайсың. Family деп, үй бүлө деп түшүнгөм. Фамилиям жакшы, үй бүлөм менен келдим деп жооп берген да. Бул кыргыз бир туугандардын арасында бул бир аз приколго айланып, фамилия деген бул аты жөнүң ким деген негизи суроо экен да. Анан ошентип ошол бир жагынан приколго жаратып, ошо таанымалдуулукка себепчи болгон. Сенин фамилияң кандай эле? Жакшы, менин фамилиям үй бүлөм менен келдим. Ата-энем азыр кошом. Анан 3 жыл ошол 3 жылга чейин чыкканда биринчи келгенде. Анан 3 жыл билим алдым. 3 жылда 9 жылдык программаны бүттүм.
16 жашында келип 1-класска кирип, ал жылы 3 класс, андан кийин 3 класс, ошентип 3 жылда 9 жылдык программаны 3 жылда бүтүп, 4-жылы Бишкекке келдим. Бишкекке келип интервью бергенимде, о баягы фамилиям жакшы деген балам мына мондай өзгөрүүлөргө болуптур, мондай 3 жылда мектепти бүтүптүр деп, экинчи мектепти 3 жылда бүткөнүм дагы мага түрткү болду, элдерге мотивация, элдерге үлгү болду. Ошол себептен эле телеканалдарга чыгып, анан өзүм ушундай сүйлөгөнгө кызыгып, элдердин астында семинарларга барып, ушинтип эле акырындап таанылып, Instagram бар болчу, эми акырындап ошо видеолорумду киргизип, катарынан ошентип эле блогерлик башталып кетти. Сен блогторуңду карап көрсөк, кандай темаларда ошол өзүңдөн туулуп өскөн ошол памирлик кыргыздар тууралуу көп нерселер чыгардың. Анан менде бир кызыгуу пайда болду. Салт санаа менен жашайбыз да ар бирибиз эле. Анан баягы Памирде дагы ар кандай салт санаалар бар экен. Мисалы, сен үйлөнүү тоюн чагылдырып бериптирсиң. Өзгөчөлүктөр барбы? Мындай мурун мисалы 13 жашында турмушка узатса, учурда деле ошондой бекен, ошолор туурасында да айтып берсең. Ооба, мен негизи ошо блог, Instagram, TikTok, YouTube'га көбүнчө ошо памирлик кыргыздар жөнүндө чыгарам. Анткени элдерге ошол нерсе кызык. Мисалы, мен башка эле Кыргызстандын бир нерсесин чыгарсам, анча деле таң калыштуу эмес да. Ошо тойлору жөнүндө айтып калдым, ошол жөнүндө киргиздим. Айырмасы аябай көп. Биздин Кыргызстанга караганда аяк такыр эле башка да. Анан мурун 13 жаштан турмушка чыгышат кыздар деп айтып, аябай Кыргызстан бүгүнкү күнгө чейин мага суроо бере беришет. Кыздарыңарды эрте турмушка бере бересиңерби? Дагы деле ошондой ушул салтыңар жаман экен деп, мындай ар кайсы туугандардан суроо келет да. Анан бирок азыр андай эмес да. Ал мурун болгон экен. Азыр ошо 16 жаштан өйдөм. Биз 16 жашта бизде нормалдуу эле көрүнүш да. Бизде эми мектеп окубаса, университет окубаса, 16 жашка чыккан жетилген эле кыз да. Бул жакка караганда ал жакта мындай тиричиликке бат көнөт, турмушка бат даяр болот. Ошондон өйдө. Бирок 16 жашта деле азыр бербей эле азыр ошо 18-19дан өйдө турмушка узатышат экен. Быйыл мен баргалы деле бир 8 тойго катыштым. Ошо 8 тойду көрдүм, анча-мынча тойлорду тарттым. Ошол 18-20 жаштагы эле кыздар болчу да. Мындан 3-4 жыл мурунку өзүңдүн маегиңде айтыптырсың да, мен колдон келсе ошол Памирге кызмат кылгым келет, Памирге барып кызмат кылгым келет, мен ошо Памирден дагы аял алгым келет, Кыргыздан дагы аял алгым келет, экөө эки жакта болсо аябай сонун болмок деген дагы өзүңдүн интервьюларың бар экен да. Кызмат кылуу бизде азырга чейин бар. Азырга чейин деле ошол ал жакка барып кызмат кылышым керекпи же дагы башка жол менен кызмат кылышым керекпи? Азыркы күнгө чейин ойлонуп келем. Быйыл да барып аябай изилдеп, кандай жардам көрсөтсөм болот экен, кандай кызмат көрсөтсөм болот экен деп жакшы бир ниет неме кылдым. Ошол себептен мен азыр бир иштерди баштап турам. Бирөөсү эт дүкөн ачтым жакында эле. Бирөөсү могу үстүмдө кийип турган улуттук кийим дүкөндү ачайын деп турам жакын күндөрдө. Ошонун негизги бир аз түшкөн пайдаларынан акырындап топтой берейин деп атам да. Ошол памирлик туугандардын бир баласын болсо да көчүрүп алып келип окутамбы же бир үй бүлөнү болсо да көчүрүп алып келип жайгаштырсам, ошол түшкөн каражаттан деген бир жакшы ниет койдум. Бирс ошону баштадым. Өзүм жеке ушуну баштайын деп, анан дагы колдоочулар болсо дагы ошо биригип ошондой бир жардамдарды көрсөтсөм деген бир ниетим бар. Эми жанагы айткандар ошол учурдагы бир жаштык бир нерселер болсо керек деп ойлойм. Эки аял алуу, Демек ал оюңан кайттың. Азырынча ал ой жок, азыр иш кылыш керек. Ошол жака барганда бизди көчүрүп кетсең жакшы болмок дегендер болдубу? Айткандар болду, менин жакын туугандар, достор айткандар болду. Көчүрүп кетсең жакшы болмок, бизде каражат жок, мүмкүнчүлүк жок, кантип барышты билбейбиз. Каражат болгон күндө деле кантип кетебиз, документ жагын кантип бүтүрөбүз деп. Анан бирок бир чети кыйын экен эми, ал Афганистандын өлкөсүндө жашайт, ошол жакта алардын жараны дегендейчи, эми бийил барып эле аларды мындай чакырып алып кетем деп неме кыла алган жокмун да. Мен өзүм деле корктум да, биздин жараны неге алып кетесиң? Сен жөн жүрдөшү деле мүмкүн да. Ооба да. Бирок мындай өздөрү өтүнгөндөр болду. Өтүнгөндөр болду, аябай болду. Биз деле кетип калсак, силердин жашооңор сонун, силер жыргадыңар деп ошентишти да. Мына биз дагы деле кыйноодобуз деп айткандар болду. Кетпейбиз дегендер деле бар анча-мынча.
Тургунбай, айтсаң, мына ушул Памирге 3 айлык сапарыңан кийин катталуучуларың дагы мына ушул жерге алып барып келсең болмок, ушул жерге барабыз деп мындай бер жакта туруп эле аябай кызыгуулар пайда болду да. Ушул сен башыңан өткөргөн нерселердин бардыгын өз көзүбүз менен чынында көргүбүз келди. Анан катталуучуларыңда да мына ушундай суроо пайда болдубу? Ошол жака алып барып кел. Ушундай катаал шарттар менен барыптырсың, сууга тыгылып машинаңар, Ошонун бардыгын көргөндөн кийин дагы менимче мындай ошол жакты көргүсү келгендер көп болду болуш керек. Негизи ал видеодогу бир аз эле бир жери да. Негизи андан деле кыйын болду да барышчы. Чарчадым, оорудум, кыйналдым, тажап кеттим кедечи. Анан бирок канчалык ошондой болгон сайын да жана туулган жерге сагынуу күч болгон себептен ал нерселер мен унутуп эле артта эле калып калды да. Бирок аябай көп болуп атат. Азыркы күнгө чейин мен ошо видеолорду чыгаргандан бери аябай көп. Миңден ашык адам сурайт да, ошентип барып келсек жакшы болмок, алып барсаң мейли кандай болсо деле деп. Анан негизи айта кетчү нерсе, эфирде деле айтып кетейин, барыш кыйыныраак. Биринчиден жолу татаал, бир жумалык жол жүрөбүз. Самолет, жер болупчу. Эми сапар кызыктуу болот. Кыйын болгон менен башка жер, башка өлкө, башкача жер кызыктуу. Анан экинчиден Афганистандан өтөбүз, анан ал нерселердин жоопкерчилигин ала албайм да менчи. Өздөрү кызыгып, баары мейли, не болсо мейли деген болсо мен алып барып келе берем. Жол көрсөт. Абдан сонун. Мына ушул блогторуңду карап отурсак, баягы патриоттуулук сезимдерди ойготкон ар кандай ырларды, чыгармаларды окуп каласың да. Анан ушул эфирде дагы ошол ырларга кезек берсе кандай дейсиң? Абдан жакшы болот. Мен ошол кыргыз эли патриоттуулук негизинде дагы тааныйт бир бөлүгү. Анан ошол Кыргызстанга келгенден бери мыкты агайыбыз Акбар Кубанычбеков деген жазуучу агайыбыз бар. Ошонун Мекеним сага келдим деген ырын алып окуп жүрөм. Анда эмесе жалпы көрүүчүлөргө ошол ырды окуп берейин, Эң сонун. Мекен тууралуу. Мекеним сага келдим. Алоолонгон от болуп күйүш үчүн, азабыңды түбүнөн билиш үчүн, жетпесем да баркыңа чанып кетпей, кандай болсоң ошондой сүйүш үчүн. Мекеним, сага келдим, жамгырыңа чыланып суу болууга, душмандардын жолуга чуу коюуга. Эх, Кыргызстан, келиш керек өзүңө ар бир кыргыз, кыйын күндө кармаган туу колуна. Мекеним, сага келдим, кычыраган суугуңа тоңуш үчүн, кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн, сен деп келген сапардан артка кайтпайм, желеңдин бир нуру болуш үчүн. Бул максаттан чаалыгып чарчабаймын, аманатың тараага таштабаймын, сөз беремин күнү түнү кызмат кылып, ар ишимди аттиң деп баштабаймын. Ар бир кыргыз туулуш керек, жаралыш керек, акыйкат кураганы, куушумпайдын өчсүн деп курамалы, эбегейсиз өзүңдү сүйгөн үчүн, келдим сага баарына чыдаганы. Мекеним, сага келдим. Кол чалар болсун, ар бир инсан өзүнүн мекенинде эң жакшы жашоолорун өткөрүп жүрө берсин дейли. Мекенге барганда эмнени сагыныптырсыз? Памирге барганда тамактарымбы, айтор эмне болду ошол жактары? Памирге барганда ошол тамактарын сагынып, мындай эркин бир жашоону сагыныпмын да. Тынчтык. Ал жакка барганда интернет өчүк болду, чалуулар жок болду. Кадимкидей телефон менен ишим болгон жок. Видео эле тартпасам мындай башка нерселер кызыктуу да. Улак чаптым, балыкка бардым, немеге чыктым, кийиктерди улоогочу, аң улоогочу. Анан ушундай бир сонун бир жашоо көрдүм да. 3 ай ичинде мындай кадимкидей жыргап жашадым да. Шашпай, асман ачык, жай мезгили, жашыл чөптөр, кой, мал арасында бир сонун бир кызыктуу жашоо өткөрүп келдим. Бирок акырында кайра Кыргызстанды сагынып баштадым. Абдан комфорттуулукту кыйналып, мындай жүдөп баштадым да. Башында жакшы эле болчу, аягында ушундай жүдөп баштап, анан мындай таза, мындай чыккан жүргөндү сагынып, мындай жүдөп баштаганда Кыргызстанды, ал үчүн деле эмес, негизи Кыргызстанды деле баары бир сагынат экенсиң. Кайра эле. Ошол жакта жүргөндөгү тамактарды бул жактан деле жасайсыздарбы? Улуттук тамактарды да чыгарыптырсың мына ушул блогдо? Улуттук тамактарда каттама деп коет, дагы бир эки чаба
кабааты деп коет, 1-2 тамактар бар. Негизи бул жакта деле жасайт, бирок аз жасашат да бул жакта. Андай ишибиз деле көп мындай оңой тамактарды деле жасапчы. Ал жакта жасап беришти, ар бир улуттук тамактарды жеп, жыргап келдим. Сон. О, Кыргызстандан келиптир деп кандай кабыл алышты? Баягы сотканы эле көтөрүп жүрсөң, аларга кандай? Эми сотка негизи бар экен аларда делечи. Соткалары бар экен, эми чындап башкача кабыл алышты. Мындай балдар сурап калышат, сиз башкача сүйлөйт экенсиз депчи. Мен ал жакта акцент башка, диалект башка, мурун мен деле ошондой сүйлөгөм да, анан буякта мондай кыргыз тилинде неме кылып так сүйлөп атсам, сиз кыргызстандыктарча сүйлөйт экенсиз деп. Ыраазычылык билдиребиз анда. Рахмат сиздерге дагы, жалпы көрүүчүлөргө. Буюрса Памир жөнүндө кызыктуу маегибизди барыңыздар көрүп коюңуздар. Абдан жакшы. Памир тууралуу кызыктарга бай маалыматтарды айтып, ар дайым мына ушул патриоттуулук сезиминен жазбай, кыргыз элинин ичинде аман эсен жүрө бер. Ийгилик. Рахмат сиздерге да, рахмат. Амандашканча жакшы калыңыздар. Кызматыңыздарда Жанна Усубалиева. Бул ЛТР подкаст болду. Кайрадан көрүшкөнчө.